Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Ыйык Рамазан айында элибизге тынччылык, бейпилчилик болсун деген бир жакшы тилектерди кылам. Ушул айда бири-бирибизге кечиримдүү бололу. Жакшы гана тилектерди Кудайдан тилейли. Себеби жакшы тилекти тилесек гана ошол ишке аша турган ай, күнөөлөрүбүздү кечире турган айда. Анан гыйбат деген негизи ыйык Рамазан айында ошол туура эмес нерселерди айтышпайлы дегеним. Аткен себеби мен муну эмнеге айтып атам? Бүгүн мына ушул Чүй областынын Аламедин районуна караштуу Пригородный деген айыл өкмөтүндө эртең менен бир эжекелерибиз 7-8 киши кредитин төлөй албай алгандыктан ошол жалпы Кыргызстанда кредиттин өзүнүн проценти туура эмес болуп атат деген нааразычылыктар менен өздөрүнүн кол салабыз, өздөрүн өрттөйбүз деген мааниде чоң бир митинг уюштурушкан экен. Ошол айыл өкмөтүнүн залынын ичине кирип алып, өздөрү жабынып алып, аны эми сиздер соцсеттерден эле көрүп атсаңыздар керек. Биз адаттагыдай эле деп айтканымдын себеби Тентишев Эркин Саткынбаев Чүй областынын учурдагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлү. Кеминге мына ушул Чүй областынын дагы жетишкендиктерин, көйгөйлөрүн, маселелерин чечейин деп Кеминге кетип аткан. Мен жанында болчумун. Эмне себептен жанында болчумун деген себеби мына 10 жылдан бери, 15 жылдан бери ушул Тентишев Эркин Саткынбаевдин меценат катары элдерге дайыма жардам берип, канча көйгөйлөрдү чечип, канча муктаж адамдарга соопчулук иштердин баарын кылып келатат. Мен достчулук мамиледе жанында жүрүп, мына ошол Эркиндин элге берген соопчулук иштерине жардам берип, жанында жүрүп атам. Мен дагы бир соопко илешип калайын деп. Мына ошондой эле бүгүн дагы Кеминге мына ошондой бир жакшы ниет менен орозо учурунда кетип атса, орто жолдон ушундай болуп атат деген бир ушундай чүпө болду дегенен артка кайтып келсек, ошол эжекелери жанагындай болуп аткан экен. Анан адам катары карап тура бербей, четте тура бербей, сиздер жазып аткан сыяктуу бул куудул эмне кылып жүрөт деп айтып аткан сөздөр болуп атпайбы? Ошол жерден эми антип айтат экен, мени минтет экен дебестен, адам катары жардам берейин деп ошол жерде көйгөйдү чечкенге колуман эмне келет деп кошо аралашып жүрүп калдым. Эми ошондон мүмкүн болсо ыйык Рамазан айында ушуну саясат кылбаңыздар. Анан азыр ал жерде Тентишев Эркин Саткынбаев 8 саат ошол жерде тынбай ушулар менен сүйлөшүп, аларга мукташтыктарын угуп, жардамдарын берип, ал жерге баардык ушул структурадагы күч органдарындагы медицинасын, врачтарын, милициясындагы, пожарныйынан бери баардык нерсенин баарын чакырып ушул жерде 8 саат жүргүздү, сүйлөшүү жүргүздү. Анан биз жанында мындай жакын адамдын катары кошо жүрдүк. Анан борончу ушул полпредке, губернаторго советник болуп атыптыр. Эми ушундай кантип советник болсун, анан мындай ушулга эле, анан иллюстрация ушундай болот деген сыяктуу сөздөрдүн баарын жазып атасыздар. Суранайчы. Ыйык Рамазан айында бири-бирибизге жаман сөздөрдү айтышы күнөө көтөрүлүшпөйлү. Мен ага кеңешчи болуп алыптыр, дайындалып алыптыр деп кимдир бирөөдө ичи да күйүп аткандар да бар экен, таң калыштуусучу. Ал кеңешчи эч кандай деле зыян келтирбейт. Ошондой жакшы иштери болуп калса, Эркиндин жанында жардам берип, кошо колмо колдошуп жүргөн эле адаммын. Бул жашоодо бир замандаш болуп жүргөн, жанында жүргөн адаммын. Ошон үчүн мүмкүн болсо ушул мен аркылуу дагы саясат жасап, ушул Эркин доско дагы туура эмес сөздөрдү айтпасаңыздар. Ал колунан келген жардамын кылып атат. Мына бүгүн баардыгын ийгиликтүү чечти. Аягында мына баардык эжекелер дагы ыраазы болушуп, Эркинге рахмат айтышып дегенде мына ошондой күйүп, кошо кейип, проблемаларга түшүнгөн ушундай кадрлар бар экенине сүйүнүп кетишти. Мен дагы сүйүндүм. Ошон үчүн бул жерден саясат жасабаңыздар, суранычы. Аябай менин душмандарым болсо, аябай кыйналбаңыздар. Борончу ушул жардамчы болуп кеткен экен же советник болуп кеткен экен деп кыйнала бербеңиздер. Мен жөн гана эле Эркин менен өзүмдүн эле үй бүлөлүк, өзүмдүн эле достчулук бир жолу менен эле жүрөм. Орозоңуздар кабыл болсун. Ыйык Рамазан айында баарыңыздарга жакшылык каалайм. Ассаламу алейкум.